Бейиш нуру. Mavlana Muhammad İlyas Kandahlevi kim? Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Alımlar menin muraskorum. Ова, адамзат үчүн караңгылыкта өзүн шамчырак кылгандарга алым дейбиз. Ушул сыяктуу шамчырактардын бирөөсү Mavlana Muhammad İlyas Kandahlevi rahmatullahi aleyhi. 1885 жыл. Индиянын Уттар Прадеш штаты. Кандахла айылы. Ушул жерде келечекте ислам динине Аллах жолуна кызмат кыла турган улуу бир аалым жарык дүйнөгө келет. Mavlana Muhammad İlyas Kandahlevi rahmatullahi aleyhi. Атасы Мухаммад Исмаил Низамуддин жергесинде аалым имам болгон. Ал жерде элге дин жаатында сабак берип турган. Muhammad İlyas Kandahlevi алгачкы диний билимин ошол жерден атасынын колунан алган. Бул жерде ал жаштыгына карабай ыйык Куранды жаттап алган. Атасынын бош убактысы жок эле. Дайыма дин мээнети менен жүрчү. Ошондуктан Muhammad İlyas Kandahlevi бир тууган агасы Muhammad Яхья экөө Гангох жергесине барып, илим алуусун улантууну суранышат. Атасы макул болгон соң 1896 жылы алар Гангох жергесине илим алуу үчүн барышат. Гангох жергеси аалымдардын, суфилердин байыр алган жери эле. Muhammad İlyas Kandahlevi Рашид Ахмад Гангохи аттуу аалымдан сабак ала баштайт. Кийинчерээк бул аалымга баят кылып кол берет. 1905 жылы устаты Рашид Гангохи İlyas Kandahlevi'nin колунда жан берет. Жаш аалым устатын Ясин менен түбөлүк ааламга узатат. Устатынын өлүмү аалымдын жан дүйнөсүнө таасир эткен эле. Бул окуядан кийин ал узак мөөнөткө инзивага, башкача айтканда сырткы дүйнөдөн бүтүндөй алаканы үзүп, аз жеп, аз уктап, убактысын жалаң гана зикир менен, ибадаттар менен өткөрүү жашоо образына кирип кетет. 1908 жыл. İlyas Kandahlevi Деобанд жергесинде барып, ал жерде Куран, хадис, фикх илимдерин алат. Айрыкча бул жерде Сахих аль-Бухари, Сунаны Тирмизи китептерин изилдеп чыгат. 1910 жылы Сехарампур жергесинде Мезахирул Улум аттуу медреседе сабак бере баштады. 1914 жылы ажылык милдетин өтөө үчүн ажыга барат. 1917 жылы атасы кайтыш болот. Атасынан сабак алып жүргөн эл устасыз калгандыктан ошол элге сабак бере баштайт. Бул мезгилдер Англиянын колониясы болгон Индия эли үчүн оор мезгил эле. Колонизаторлар ар кандай чагымчылдык оюндарды уюштуруп, этникалык, диндер аралык жаңжалдарды чыгарып турган. Деги эле Индиянын колониялык тарыхын карай турган болсок, мындай ичара чыр-чатактар аябай көп кездешет. Мусулмандар дининен алыстап кеткен эле. Жашоо турмуш оор болгондуктан эртеден кечке оор жумуштарда иштеген мусулмандардын өз динин үйрөнүү үчүн шайы да келбей калчу. Ага кошумча мусулмандардын арасында индуизм ишеними да активдүү жайыла баштаган эле. Бул мезгилдери деги эле бүткүл дүйнө жүзү боюнча мусулмандар кыйынчылыкта, азапта эле. Бедуи Заман Саид Нурси ошол доордо эч үмүтсүздүккө түшпөгүлө. Келечектеги эң күчтүү үн, жаңырык бул исламдын үнү болот деп мусулмандар эч качан үмүтсүздүккө түшпөш керектигин айткан эле. Ошол сыяктуу эле мусулмандарга үмүт ыроолоо ниетинде İlyas Kandahlevi да 1925 жылы дагы бир жолу ажылык милдетин өтөө үчүн ажыга барат. Мекке жана Медина шаарларында 5 ай бою калат. Мекенине кайткандан кийин дин жайуу иш-аракеттерин дагы да күчөтөт. Мусулмандардын акыретін куткаруу керек эле. Бул үчүн аябагандай чоң эмгек, мээнет талап кылынып турган. Ушул мезгилде İlyas Kandahlevi Нух жергесинде калың мусулман катмарына кайрылуу жасайт. Бул кайрылуусунда Аллахтын жалгыздыгын, ибадат, адеп ахлак маселелерин дагы да жайылта алуу үчүн топ-топ болуп, башка жактарга аттанууну сунуштайт. Натыйжада ар бир мусулмандын милдети болгон алгачкы даават иш-аракеттери башталат. 1932 жылы 3-чү жолу ажылык сапарына аттанат. Ажылыктан кайткандан кийин даават иш-аракеттерине дагы да олуттуу киришет. Дин жайуу максатында топ-топ болуп сапарга чыккандардын саны күн өткөн сайын ийгиликтүү өсүп турду. Бул ыйык милдетти башка боордош өлкөлөргө да жайуу максатында достору менен 1938 жылы Хижазга сапар тартат. Ал жерде дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен ажылык үчүн келген мусулман боордошторго дин жайуу иш-аракеттерин түшүндүрүү менен алек болду. Ал жактан мекенине кайткан соң ар кайсы аймактарда медреселерди ачты.
1941-жылы 25 000 кишиден турган жамаатка кайрылуу жасады. Бул мезгилдерде Индия жергесиндеги башка жамааттар да Ильяс Кандахлевинин жамаатына кошулду. Талыкпаган эмгектин, мээнеттин натыйжасында мусулмандардын динге болгон кызыгуусу артып, Ильяс Кандахлевинин жамаатына эл агылып кире баштады. Өз өмүрүн дин мээнетине арнаган Мавлана Мухаммед Ильяс Кандахлеви 13 июль 1944-жылы Делиде түбөлүк ааламга сапар тартат. Бангла мечитине жакын жерге көмүлөт. Аны дайыма мусулмандардын оор абалы кыйнавчу. Мусулмандардын мындай абалы динин кармабагандыктан болуп жаткандыгын айткан Ильяс Кандахлеви качан кайра дин менен жашаганда мусулмандарга бактылуулук кайтып келерин айтчу эле. Алымды Аллах өз мээримине бөлөсүн. Бейиш нуру.